Топчугүл Шайдуллаева экешиктүү үй аңгемеси. Үн коштогон Нургүл Тайыр кызы. Аялдын эшигиндеги ити да ургач эле. Саадат дөт ит бакканга канча аракет кылды, турбады. Алар же жоголуп кетет, же өлүп калат. Ушул канчык итти көп жылдан бери эшигинде көбүнчө бош кое берет. Коргонуна чычкан жолотпойт, сак, ээсине берилгени ушунчалык түн бою уктабай үйдү тегеренип басып жүрөт. Кошуна дөөттөрдөн калышпай үрөт. Итине ишенген жалгыз бой аялдын түн уйкусу тынч. Аялдын үйүнө кире бериш эшиктери экөө. Бири бакты, Тамарканы, бири көчөнү, дарбаза жакты карайт. Саадат эки эшикти тең алмак салмак колдонот. Көңүлү ачык, жайдары күндөрү көчө жактагы эшиги ачык болот. Бул учурда аялга кошуна колоңдор кирип чыгып, чай ичишип, үйүнүн ичи бака-шакага толуп чыгат. Кабак кашы бүркөлүп, сырты эч кимди сүйбөй калганда, көчө жактагы эшигин кулпулайт да, күнбатыш тараптагы бакты караган эшигин ачат. Өрүктүн саясында чайын жалгыз ичип, дубал бойлоп өскөн гүлдөрүнө көзү тойгончо тиктеп, ойго чөгүп отура берет. Кыздары ап келген бир чайнек ысык чай анын көкүрөгүн жибитеби, же аял башка салган тагдырына тоого келтирип, өзүн өзү тикелейби, бир маалда көңүлү ачылып, кыңкылдап, ырдап, Тамаркасындагы эккен-теккенин отоп кирет. Же кыздарын чакырып, мөмө жемишин жыйнайт, суу коет. Саадат сельсоветте көп жыл катчы болуп иштеди. Айылдаштары ишин айтып конторуна да, үйүнө да келе беришчү. Анын кабак кашын карагандар, дарбаза тараптагы эшигин пайдалангандар анда көп эле. Иштеп жүргөн маалында бак тараптагы эшиги көбүнчө жабык турчу. Эми өмүрү ылдыйлаган сайын бул эшигин тез-тез ача турган болду. Анан өзү да кечкисин өрүктүн танаасына жүлөнүп отуруп, батып бараткан күндүн кызылын узата тиктегенге көнүп алды. Пенсияга чыккандан бери баягыдай дарбасасын акмалап, буга иши түшүп келгендер азыр жок. Азыр Саадаттын кайсы эшиги ачылып, кайсысы бек экенин, көңүлүнүн ачык же капа экендиги менен кимдин жумушу бар дейсиз. Кээ күндөрү эки эшиги тең ачылбай калат. Саадаттын бүгүн эки эшиги тең жабык. Кечээ ага күтүлбөгөн конок келип кеткен. Ошондон бери көңүлү чөгүп, кыжа алат. Жүрөгүнүн түпкүрүндө тымызын багып жүргөн акыркы үмүтү үзүлдү. Кыздарынын атасы дагы башкага үйлөнөт экен. Саадат шаардан келген алысыраак эжесинин кызын оюнда эч нерсе жок жайдары тосуп алды. Дасторкон жайып чай берди. Эже, сизди бирөөдөн угуп таң калбасын деп өзүм айтканы атайын келдим. Келин жер тиктеп сүйлөдү. Сиздин кыздарыңыздын атасы колумду сурап. Чай куюп жаткан Саадаттын колдору калчылдап кетти. Сыр алдырбай келинге тигиле карады. Ал отургучка учуп кетчүдөй учкай конуп, күнөөлүүдөй жер карап, дилдиреп, андан жооп күтүп турду. Шондой де, ойдо түштө жок кабарың бар экен, сиңдим. Апам мени сиздин астыңыздан бир өттөп жиберди. Келин башын өйдө көтөрдү. Саадат эки бети чоктой кызарып кеткен жаш келиндин минтинп үйүнө келип, мындан сөз күтүп, салбаарып отурганына бир чети таң калды. Ушул сөздү айтуу буга да оңойбу? Өзүнүн көңүлү бар экен да, болбосо менин босогомду кантип аттайт эле? Болор иш болуптур. Саадат өзүн кармады. Кебелбеген токтоо тур көрсөттү. Жакшылап ойлондуңбу? Ал киши улам үйлөнүп ажырашканга көнүп алган. Сенин кадырыңа жетээр бекен? Келин чочулап, санаркап калгандын ордуна болочок күйөөсүн коргоп кирди. Эми жашы 60ка келип калыптыр. Токтолот да, эже. Мен да жалгыз кызым менен калгым келбейт. Уулду болсом дегем. Бул акыл эстүү өңдүү түстүү келиндин жүрөгүн багынткан экен. Кайран киши. Ичинен ушуну ойлогон Саадат эрин башка жамандаган жок. Камсанова, мен сага батамды берем. Ушинтти да ички бөлмөсүнө кирип, бир жоолукту көтөрүп чыгып, келиндин башына салды. Багың ачылсын, сиңдим. Саадат келиндин эки ийининен коомай кармап, жүзүнө олуттуу карады. Бир өтүнүчүм бар сага. Кыздарым үйүңөргө барышса, жакшы мамиле кыл. Атасын сагынып жүрүшөт. Саадаттын үнү каргылданып кетти.
Албетте эже, мен атасы менен кыздарына көпүрө болом, катыштырам, кабатыр болбоңуз. Келин Саадатты кучактап, бетинен өөп жиберди. Рахмат сизге. Жолдо келатканда бул жолугушууну ар кандай элестетип, жүрөксүгөн жаш келини жаны жаяла түштү. Үстүнөн бир оор жүктү алгандай жеңилдеп, ичинен кудуңдап коштошуп чыгып кетти. Саадаттын ошол мүнөттөн бери жаны жай таппайт. Бир жерде отура албай, үй ичинде ары бери баса берди. Бөлмөлөрдүн баарына бир канча иреттен кирип чыкты. Кыздарынын дуалдагы жылмайып түшкөн кооз сүрөттөрү, сапсары алакага салынып илинген ардак грамоталары, дипломдору, көз жоосун алган 2 мейрап көрпө төшөгү, сервант ичиндеги асем идиш аяктары мунун көңүлүн жубата албады, сооротподу. Өлгүр десе, жанды мынча күйгүздүң. Сени жок дегенде картайганда өз үйүн табат дегем. 15 жылдан бери улам аял ала бергенден тажабадыңбы? Уулду болсоң алигиче ошончо аялдын биринен болмоксуң да. Тагдырга да моюн сунуш керек. Мынча көкпетсиң, эркин. Теректей жетилип, бой тиреген кыздарыңды экөөлөп, чогуу катар-катар күйөөгө берсек болбойт беле? Атасы дедиртип, тоодой каран болуп жанымда турсаң, кыздарың кандай сүйүнөт эле? Кыз балага да ата керегин билбейсиңби, дөпарас? Атасыз кем өскөн кызга жуучулар да ойлонуп келет экен. Кыздардын тагдырын ойлоп, жалгыз кыйналдым, эркин. Аял уктоочу бөлмөдөгү дуалга илинген, экөөнүн жаш малындагы бир түшкөн сүрөткө тигилди. Жүрөк тушу ысып чыкты. Ашканасына барып муздак суу урттады. Пиалада калган сууну жүзүнө септи. Кой, кыздарыма бу кабарды айтайын. Эми атаңарды келет деп күтпөгүлө. Өзүңөр барып учурашып тургула. Азыркы алган аялы жат эмес, мага тууган дейин. Башка менде не айла? Атасы жок дегенде кыздарына көңүл бурса экен. Уул төрөбөгөн аялдын күнү курусун. Ушуларды көкүрөгүнөн өткөргөн аял колундагы бош жыныны дуалга бир чапты да эчкирип ыйлап жиберди. Бугагылай сыртта ити ачуу каңшылап, үйдө аял, эшиктеги кепесинде иттин бирин укпай ыйлай беришти. Биринчи болуп Саадат соронду. Ошол замат сыртка атып чыкты. Ай байкушум-ай, аман-эсен бошонуп ал. Аял туу аткан канчыгынын аянычтуу жалдыраган көздөрүнө карай албай терс бурулду. Короонун бурчунда тизилген отунга чуркады. Итине атала бышырмакка очогуна казан асып, өзүнчө эле калдастап бүлүнө түштү. От жагып атып ичинен күчүктөрүнүн көбү дөөт болсо экен эми, дей берди. Дөөттөрүн курумунтан эле кошуна колоңдору, тааныштары туулганда бересиң деп энчилеп алышкан. Дайыма ушундай, иргелип отуруп акырында ургаачы күчүктөрү калат. Саадат аларды эски сумкесине салып алып, айыл аралап жөнөйт. Аны көрүп айылдаштары, минтип үймө-үй күчүк көтөрүп аласыңбы, деп азаптанбай, агыны катуу чоң сууга таштап ийбейсиңби, дешет. Тобо, жакшы деп сыйлап жүргөн, сылык сыпа көрүнгөн адамдары деле ушул сөздү айтат. Алардын кайсы жерине мындай мукаачылык катылып турганына башым аң. Буларың ит эненин баасын билишпейт да. Ит эне ээсине коро жайга бөтөнчө бир берилерин, сактыгын билишсе гана. Ургаачынын жолу мынча катуу, керек болсо айбанга да. Саадат очок боюнда күйүп жаткан оттон көзүн албай муңайды. Отту тиктегенде коюу кирпиктери ылдый карап, бул аялды санаа жетелейт. Муунун ичинен отко айта бер, күйүп кетсин дейби, ушундай адаты бар. 3 кызымдын бири уул болгондо кыздарынын атасы кайра эсине түштү. Эркектик доорун армансыз сүрдү гобу. Көрсө эркекке эмне кылса баары жараша берет экен. 5 жолу аял алса да аны айыптаган эч ким жок. Уулду болуунун аракетинде жүрөт да шорду деп коюшат. Саадатчы гүлдөй курагы бой өттү. Муну эстегенде ичинен күйгөнү ушунчалык. Очоктогу чокту кармап ийет. Күнбү түнбү кокуз эрим келип калса, ачкычы менен өзү ачып киреби деген үмүттө эчен жыл дарбазасынын кулпусун алмаштырбай жүргөнүчү. Булуса кайра оңдотуп, кана эми келгени.
Аталабышып муздайын деп калганда канчыда тууп бүттү окшойт. Кыңшылаганы басылды. Энесинин мамагын талашкан, жайнаган ала-була күчүктөр Саадаттын мустар болгон жүзүнө нур чачыратып, көңүлүн көтөрдү. Ити болсо күчүктөрүн биринен сала бирин жалагылап, жанатан берки азабын унутуп, бакытка тунуп калыптыр. Саадаттын сунган тамагына да карабады. Күчүктөрүнөн көзүн албай тиктеген аял баягы оюндагы кайталай берди. Ургаачысы аз, дөөттөрү көп болсо экен эми. Күчүктөрдүн теңи ургаачы чыкты. Адаттагыдай дөөттөрүн көзү ачыла электе алып кетишип, ургаачы күчүктөрү иргелип калды. Аларды Саадат эски булгары сумкасына салып, айыл аралап жөнөдү. Адегенде чоң көчөлөргө түштү. Дарбазага жакын келип, дабышты сезген иттин үнү угулса, ал короодон унчукпай узап кетет. Иттин үнү чыкпаса, сүйүнүп, каалганы каккылап, үй ээсин күтүп сыртта тура берет. Дарбаза ачылаары менен күчүктөрүн көрсөтүп мактап кирет. Жакшы эненин күчүктөрү, алгыла, энесиндей сак болот. Дөөтпү? Ургаачы, энеси жакшы ит. Саадат жалдырап жиберет. Рахмат эже, ала албайбыз. Дөөт болгондо баарынын суроосу да, жообу да ушундай окшош. Дөөт дей беришет. Дөөт болсо эмне? Башкача үрмөк беле. Анын дейди бирөө жарым жакшыраак тамак сунуп койсо, ошону ээрчип кетип калат. Же курсагын көбүрөөк тойгузуп алса, үрбөй коет. Ээликкенде канчык кууп, айлап жоголот. Ушуну билип көрүп турушса да, баары бир дөөт күчүк сурай беришет. Оболу ургачы күчүк багып көрүшпөйбү? Анын асылдыгын билишпейби? Десең, ачууланган Саадат ичинен күбүрөнүп, өтпөй калган ургаачы күчүктөрүн үйгө кайра көтөрүп келет. Кээде бир көчөнү баштан аяк кыдырганында бир күчүгүн алышат. Эртеси башка көчөгө түшөт. Жумалап убара тартса да баарын эринбей таратат. Үйгө келип, аны куйруктарын шыйпаңдатып, адамча тиктеп күтүп турган иттин көзүнө тик карап, күчүктөрүңдөн ойлонбо, жакшы колго тапшырдым деп үн чыгара айтып, билинер билинбес кыңшылап алган итинин пешенесин сылап коет. Ушундай күчүк таратып жүргөн күндөрдүн биринде кечке маал үйүнө чарчап кайткан Саадатты коңшу кемпир көчөдөн кармап алып катуу наалыды. Канчык камыранын дагы туудубу? Бу канчык итиң карыганын билбейт экен да. Ыргытчы ал дагы сумкеңди. Күчүк ташып өмүрүң өтпөй болду. Кудай жалгабаса, сен эми ит көтөрбөй, небере көтөрчү адамсың го. Күчүк таратпай, кыз узата турган болгон энесиң го. Иттин убарасын тарткыча кыздарыңды күйөөгө бербейсиңби? Шагыратып үйүнө тизип албай, ушул сөздү айтпайын дедим эле, айттырдың. Саадаттын башынан ылдый бирөө муздак суу куйгандай ачуу сөздөн чарчап келаткан денеси чыйрала түштү. Дарбазасы сыртындагы кооз отургучка аябай көчүк баскан мартабалуу кийимчен байбиче буга тууган чалыш эжеси болот. Анан да эң жакын кошунасы. Ал Саадатка тикчие карап, жаны ачыган адамча ачуусу келип калыптыр. Үймө үй таратып берип, койгудай кыздарым ит эмес да, эже. Кудай бактыларын ачпаса эмне кылайын? Мен аларды сандыкка салып катып отурган жокмун го? Шу үшкүргөн Саадат сумкесин жерге коюп, жол боюндагы таш үстүнө отура кетти. Жүзү кубарып, бечара боло түштү. Кошуна кемпир анын талуулуу жерине бир тийген эле. Ал Саадатты тилдегенин уланта берди. Айт уулдары бар адамдарга, менин кызымды алгыла деп. Мунун эмне уяты бар? Күчүгүмдү ал дегинче кызымды ал дебейсиңби? Куурагыр. Ачууланган кемпир колундагы таягы менен жерди туш келди чиймелеп кирди. Канчыгыңды жок кылсаң туура болот эле. Кыздарыңдын багын байлаган, сени алаксыткан ошол бейкасиет итиң түнү менен бир добуш сөзсөчү, уйку бербейт. Силердин эмнеңерди ушунча жанталашып кооруйт деймин да, мынча сак, кооруй берип, эшигиңерге эч ким жологус болду. Эми кемпир таягын улам жерге такылдатып, айткан сөздөрүн бекемдеп атты. Дөөт күчүгүнөн бирди калтырда, канчыгыңдын өзүн жок кыл. Жок дегенде иттиң эркек болсочу, куурагыр. Шондо үйүңө кут кирип, берекет болот. Сүрүнөн айланайын эркектин. Ит да болсо аты улук, жолу ачык.
дөөлөт болот. Саадат жер тиктеп калды. Бак байлыгы ашып ташкан, биринен бири кыйын чыккан 5 уулдун энесинин өктөм сөздөрү Саадатты ого бетер желкеден басты. Кемпирге башка үн катпады. Уул төрөбөгөн аялдын күнү курусун. Ичинен баягы арманы өзүнөн өзү дагы сызылды. Кемпир болсо наалый берди. Жалгыз бой аялдын эшиги анча-мынча кайтаруусуз калса эч нерсе болбойт. Сен сиңдим дарбазаңды кулпулайсың, аз келгенсип тамыңдын кире бериш эшигин кулпулайсың. Бекине берип айылдыктар силерди унутканы калды. Аз келгенсип канчыгыңдын заарын кара. Эми кемпир таягын Саадатка кезеп сүйлөдү. Булардын баарын сага мен айтпасам ким айтат? Жалаң ургаачылар жашаган үйгө бирөө жарым чеки кадам койбосун, кыздарым менен кеп сөзгө калбайын деп Саадат өтө этият эле. Үйдө бир эркек болсо минтип корунбайт эле да, элге окшоп бул да жай турмуш кечирмек. Бир чекитти караган бойдон үнсүз катты. Эстеп көрсө, кемпир эжеси бир чети туура айтат. Чын, бу итти үйдү катуу кооруйт. Бир кезде Саадатка көз артып, түн ичинде баш баккан анча-мынча эркектерди да ушу ити үйгө жолотпой кууган эле. Итинен айбыктыбы, ким билет, алар башка таакыр келбей калышкан. Кийин кыздарын чакырып келген айылдын жигиттерин да бул ити жеп жиберчүдөй айбат көрсөтүп, дарбазага кадам бастырбаганын эстеди. Канчасын көрдү, көрбөдү, балким азыр деле ошентип жүргөндүр. Итине ачуусу келди. Саадат көзүн жаш чайып, кабагы бүркөө салынып, аксаган бир акыбалда коргонуна баш бакты. Алдынан чуркап чыккан канчыгын эркелетмек турсун карап да койбоду. Ээрчип артынан калбаган итин «Турчу ар жака» деп колундагы бош сумкеси менен башка чаап жиберди. Ит ары бурулуп, Саадатты тиктеген тейде куйругун басып чочоюп отуруп калды. Ит ээсинин мындай мамилени биринчи ирет көрүшү. Ээсин мындай акыбалда да биринчи ирет көрүшү. Ит кепесине кирип жатып калды. Идишиндеги тамагын да ичпеди. Түн ичинде анча-мынча доош чыгарганы болбосо үрбөдү. Эртең менен Саадат күн сайын чыга турган эшиктин маңдайына келип отуруп, ээсин күтүп, кайра кепесине барып, ит куйругун сүйрөп, ары бери салпайып басып жүрдү. Түштөн кийин сыртка чыккан Саадат дароо жанына чуркап келген итине жүз бурбады. Ит чочоюп отурган калыбында ээсин баса турса тиктеп, көз албай тура берди. Жүзүн абдестедеги сууга чайып алган аял үйгө кирип, керебетине кайра жатып калды. Жарадар адамча өзүнө келе албай, алдан тайыды. Кемпирдин сөздөрү анын жүрөгүнө бычактай сайылган эле. Эртеси да таң эрте турган аял эшик тушунда өзүн күтүп отурган итин көрдү. Ал дагы жанына чуркап келди, кыңшылагандай болду. Саадат ит тарапты карап да койбоду. Өзү, 3 кызы, канчык ити, жалаң ургаачылар жашаган эки эшиктүү үйү пенде эгедер болчу бардык мактөөлөттөн куру калгандай, анан да буга бейчеки бирөөнө үйгө жолотпогон заар ити чын эле күнөөлүүдөй. Саадат кемпир эжесинин сөзүнө ууланып 2 күн чайналды. 3-күн күн дегенде ачуусу тарап, акылын пештеп, өткөн кеткенин шашпай эсине түшүрүп ойлонду. Бу ити эри үйдөн кеткен жылы туура 15 жыл илгери келген. Көзү ачыла элек күчүк эле. Көчөдө ойноп жүргөн кыздарына бирөө карматып коюп кете берген. Ошондон бери Саадатты 1 күндө 1 саатта таштабай бирге жүрөт. Кемпир айткан дөөлөт алып келчү эркек эри эркиндей болсо, айдай дөөлөткө тойдум деди ичинен Саадат. Ушуларды ойлогон сайын итине аялдын ичи жылый берди. Мага напси артып келген эркектерди үйгө кирбесе эмне экен? Туура кылган. Алар менин абийиримди төккөндөн башка эмнеге жарамак? Кыздарыма келген жигиттери иттен коркуп отурса, андай суу жүрөк күйөө баланы мага кереги жок. Баарынан да түнү тамаркасын суугарганда ити муну коштоп суу башына чейин барып келип жүргөнүчү. Ал эмес дүкөнгө барса да, конокко барса да ээрчип алганычы. Кыздары кичине маалында мектепке жөнөгөндө да ушул ити узатып барып келет эле. Бу канчыгы коргондо эле эмес, булардын өзүн да коруп жүрдү. Курсагында 10-12ден күчүктөрү көтөрүп жүргөн маалында тээ ээрчигени калбайт.
ит ээрчиткен Саадат шериги бар адамча өзүн демдүү сезчү. Ит ээрчиткен Саадат эч кимден коркчу эмес. Акыры аял бир чечимге келди. Канчыгымды эч кимге бербеймин. Айбан болсо да ал менин кыйбасым. Эрте менен эрте туруп, итине өз колу менен тамак бергенге кепесине баш бакты. Итин таппады. Кече эле жүрбөдү беле? Заматта коргонду тинтип чыкты. Эч жерде жок. Көчөгө чыгып көрүнгөндөн сурап, айылды аралап кетти. Саадат итин көп күн издеди, көп күн күттү. Көрдүм деген бир пенде жок. Бул убакытта ит айыл четиндеги агыны катуу чоң суунун жээгинде чоң таштын кычыгына башын катып, денесинин жарымы көрүнүп, жарымы көрүнбөй жансыз жаткан.